Бишкекте жаш тынчтык куруучулардын 2-улуттук симпозиуму болуп өттү. Кыргызстанда алгачкы жолу өлкөнүн булуң бурчунан 200дөн ашык жаш улан кыздар чогулуп, тынчтыктын идеяларын сунушташты. Катышуучулар негизинен оор шарттагы үй-бүлөдө чоңойгон жаштар. Иш-чаранын негизги максаты тынчтыктын идеяларын жайылтуу болуп саналат. Ошол үчүн дагы жолу Жалпылап келгенде симпозиумда ушул балдардын жүзүн көрсөтөлү дедик, Бишкекке алып келип. Көпчүлүгү биринчи жолу Бишкекке келишти да. Экинчиси, ушул балдардын кандай идеялары бар экен, ошол идеялардын конкурсу болот. Ошонун ичинде ачык айкын ошол балдардын демилгелери тандалып алынып, андан ары каржылыкка беребиз да. Жаштарга Гүлзада Рыскулова, Назира Айтбекова, Бахадыр Кочкоров, Игбол Исаков, Урмат Насыкулов аттуу устаттары тарабынан долбоорлорун жакшыртуу боюнча кеңештер берилди. Иш-чара устат шакирттер биргеликте Борбор Азиядагы Америка университетинин багында дарак эгүү менен жыйынтыкталды. Ассаламу алейкум. Эми өзүбүздүн агенттиктин атын айтсак, бул долбоор, жаштардын долбоору, Search for Common Ground уюму уюштурган бул долбоор Кыргызстан үчүн чоң салым кошот деген ойдобуз. Неге дегенде бул долбоорго 27 жааматтан 162 айылдын балдары катышып, тажрыйба алып, тынчтык куруу маселесин карап чыгып, толерантность, бири-бирине мамиле түзүү, эл аралык уюмдар менен иштөө максаттары коюлган. Ошондуктан жаштарга аябай чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Биз аябай бул долбоорго мындай айтканда сүйүнүп, өзүбүздүн салымыбызды кошконго аракет кылып атабыз. 2-улуттук симпозиум Талас облустук жаштар кеңеши коомдук уюму тарабынан жаштар тынчтыктын жана туруктуулуктун жарчысы Жашстан долбоорунун алкагында уюштурулууда. Кыргызстандагы жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык коммерциялык эмес корпорациясынын колдоосу астында Кыргыз өкмөтүнө караштуу дене тарбия, спорт жана жаштар иштери боюнча агенттиги менен биргеликте жүзөгө ашырылган. Долбоор Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык куруу фондунун финансылык каржылоосу астында ишке ашкан. Биринчиден бул жаштар жергиликтүү ошол айыл өкмөт, жергиликтүү бийлик ушул бул долбоор менен бирге тыгыз иштешип, ошол жаштардын демилгелерин колдош керек деп ойлойм. Долбоордун биринчиден жаштарга кандай пайдасы бар? Билесиздер, бул жыл президентибиз тарабынан региондордо өнүктүрүү жылы деп аталган. Ошондуктан бул жаштар шаардык эмес, бул жаштар борбордон эмес, бул жаштар ошо биздин 27 Кыргызстандын аймактардагы айылдардан келген жаштар да. Ошондуктан бул жаштарга мүмкүнчүлүктөр жаратылып жатат. Ушул кичинекей бир долбоор аркылуу, ушундай бир өзүн өзү өнүктүрүү тренингдери аркылуу бул жаштарга мүмкүнчүлүк жаратылып, өзүнүн аймагына өнүктүрүүдө бир салым катары бир пайдасы тиет деп ойдобуз.